Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биология сабагынан өтө турган темабыз өсүмдүк селекциясы. Сабактын максаты өсүмдүктөр селекциясын өнүктүрүүдөгү селекциянын методдору, өсүмдүк селекциясына салым кошкон окумуштуулардын эмгектери, селекциянын негизги методдорунун маданий өсүмдүктөрдүн өнүгүшүндөгү мааниси. Өсүмдүк селекциясынын негизги ыкмалары имбиридинг, жасалма тандоо, алыстык гибридизация, жасалма мутагенез, полиплоидия болуп эсептелет. Массалык же жалпы тандоо селекцияга керектүү белгилери бар особдордун бир тобу тандалат. Массалык тандоо кайчылаш чаңдашуучу өсүмдүктөргө көп колдонулат. Мисалы, кара буудайдын сорттору массалык тандоонун негизинде алынган. Ал эми жекече тандоо бул өзү менен өзү чаңдашуучу өсүмдүктөрдө алынат дагы, таза линия тандалып алынат. Чыгышы бир аз башкача. Бир нече таза линиялар бири-биринен айырмаланып, андан кийин гетерозистин эффектисинин көрүнүшүнүн натыйжасында гибриддик өрөөндөрдү чыгаруу үчүн линиялар ачылат. Полиплоидияга алып келген табигый мутагенез хромосомалардын санынын бир нече эсеге көбөйүшү жана жапайы сулуу, жапайы картошка, буудай жана башка мөмөлүү жапайы өсүмдүктөрдөн жаңы сортторду алууда көптөн бери колдонулуп келе жатат. Жасалма мутагенез кыртышка түрткү болгон ар кандай мутагендер менен өсүмдүктөргө тийгенде пайда болот. Алыскы гибридизацияны колдонуп, ар кандай түрлөрдүн мүнөздөмөлөрүн бириктирген өсүмдүктөрдү алууга болот. Ал тургай тукумду кылууга дагы болот. Алма менен алмуруттун сорттору алыскы түрлөр болуп эсептелет. Мына ушулардан гибридизациянын негизинде эң мыкты сортторду өндүрүп алышкан. Өсүмдүктөрдүн селекциясынын өнүгүшүнө өздөрүнүн эмгегин жана өмүрүн арнаган окумуштуулар жөнүндө сөз кылалы. Өсүмдүк селекциясы ийгилигинин өнүгүшүнө негиз салуучусу орустун көрнөктүү генетиги, селекционер Николай Иванович Вавилов. Николай Иванович Вавиловдун жетекчилиги менен эгилме өсүмдүктөрдүн 3000ден ашуун түрлөрүнүн эгилме өсүмдүктөрүн мамлекеттик сорт сыноодон өткөрүү сыналган. Ал бири-бирине жакын түр, тукум уруунун тукум куума өзгөргүчтүгүндөгү гомологиялык катарларын ачкан. Селекциянын экологиялык, географиялык принцибин жана селекция үчүн түпкү материалды алуу принциптерин негиздеген. Иван Владимирович Мичурин. Ал өмүр бою багбанчылык кылган. Өсүмдүктөрдү изилдеп, алардын эң мыкты сортторун чыгарган. Өзү жараткан ар бир өсүмдүккө ал көп убакыт жумшап, талыкпай эмгектенген. Мичуриндин эмгегинин натыйжасында жүзүм, өрүк, шабдалы, алмурут сыяктуу түштүктө гана өсүүчү жемиштерди бир кыйла түндүгүрөөк жакка да өстүрүүгө мүмкүндүк болгон. Ал ар бир бутакта бир-эки жемиши бар чээни карагат сыяктуу топтошуп чыгуучу сортко айландырган. Жемишинин дамдуулугу чээде болгон карагат, таамы жүзүмдүкүнө окшош крыжовник өстүргөн. Карпаченко, генетик, полиплоидия ыкмасын тукумсуздук гибридтерин дарылоодо колдонууну сунуштаган. Николай Васильевич Цицин. Алыскы гибридизацияны кийинки полиплоидия менен айкалыштырып, буудайдын жана кара буудайдын баалуу сапаттарын айкалыштырган тритикале сорту менен кошо көп жылдык быдрис гибридтерин алган. Алыскы гибридизациянын жана радиациялык мутагенездин жардамы менен пахтанын жаңы сорттору өндүрүлүп алынган. Кыргызстандагы айыл чарба өсүмдүктөрүнүн селекциясынын өнүгүшү селекциялык иш айыл чарбада зор мааниге ээ. Түшүмдүүлүгү аз сортторду жогорку түшүмдүү сорттор менен алмаштыруу түшүмдүүлүктү жогорулатуунун негизи болуп саналат.
Азыркы убакта биздин мамлекетибизде ошондой эле чет мамлекеттерде селекциялык генетикалык иштер ургаалуу жүрүп жатат. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрү боюнча селекциянын кээ бир жетишкендиктери менен таанышып көрөлү. Кыргызстан үчүн буудай негизги дан өсүмдүгү болуп саналат. Жогорку түшүм алуу үчүн дан өсүмдүктөрдү багып өстүрүүнүн агротехникасын билүү жана сактоо эң маанилүү. Кыргызстандагы көрүнүктүү селекционер Любавина, Токоева, Ибрагимова, Бетсенова миңдеген гектар жерде ээлеген күздүк буудайлардын жогорку түшүмдүү сортторун түзүшкөн. Алар күздүк буудайдын Кыял, Бермет сортторунан түшүмдүүлүгү гектарына 81,18 центнер, Адыр сортунан түшүмдүүлүк гектарына 85 центнер берип, белугу 14-15%, Клейковина 32% түзгөн буудайлардын сортторун өндүрүп алышкан. Жүгөрү боюнча селекционер Седоев гибрид Октябрьский жетимиш, гибрид Алатоо, Манас сортторун чыгарган. Бул сорттордун түшүмү жогору гектарына 200 центнерден айланган. Академик Акималиев жана башка селекционерлер кант кызылчасынын көп сортторун өндүрүп алышкан. Алсак кызылчанын Кыргызстан 70 сортунун канттуулугу 15,17%. Чейин Кыргызстанда 1997 жылдан бери өстүрүлүп, андан алгылыктуу түшүмдү алып келишүүдө. Ошондой эле пахтанын ичке булалуу Кыргызстан 3 сорту жогорку түшүмдүүлүгү ар кандай шарттарга туруктуулугу менен мүнөздөлөт. Кыргызстандын түштүк облустарында кеңири таралган. Пахтанын адамдын жашоосунда мааниси өтө чоң. Биздин мамлекетибизде мөмө жемиш өсүмдүктөрүн өстүрүү жакшы жолго коюлган. Алсак алмурут, алма, шабдалы, жүзүм жана жаңгак. Мөмө жемиш өсүмдүктөрүнүн мөмөсүндө витаминдер, углеводдор, минералдык туздар жана башка заттар өтө көп. Кыргызстанда мөмө бактары жайкы, күзгү, кышкы сорт болуп бөлүнөт. Мөмө өсүмдүктөрүнүн ичинен эң кеңири таралганы алма. Алманын кышкы чыдамдуу сорттору өстүрүлөт. Андан сырткары алмуруттун бир нече сорттору, өрүктүн сорттору, шабдалынын бир нече сорттору өстүрүлөт. Жана алардан мөмө жемиштерди пургатып, туздап, шире, кыям, повидело, мармеладдарды жасашат. Кадимки жаңгак анын мөмөсү майдын жана белоктун булагы болуп эсептелет. Жыгачы мыкты жана кооз келет. Кою өскөн жашыл бутактары көлөкө берет. Абаны зыяндуу микробтордон тазалайт жана эң сонун назик жыты кишини эргитет. Түштүк Кыргызстандын деңизде кайкаган мөмө жаңгак токойлору баа жеткис байлык болуп эсептелет. Кийинки учурда жашылча өсүмдүктөрүнүн ар кандай сорттору пайда болду. Агрономиялык билимдин жакшырышы менен адамдардын жашылча өстүрүүчүлүккө болгон таасири күч алды. Талаачылыкта жашылча өстүрүүдө өсүмдүктөрдүн басымдуу көпчүлүгү уруктары менен көбөйөт. Мындай уругу менен көбөйүүдө сорттордун белгилери жана касиеттери сакталып калат. Чергебизде помидордун кечирээк бышуучу кыргыз сорту, эттүү жана даамдуу капустанын чүй сорту катуу жана жалтырак келет. Ал эми түштүк райондорубузда өстүрүлүүчү колхозчу мырза чөй коондору даамдуу жана аш булумдуу. Азыркы кезде уюлдук инженердик ыкмалар селекцияда өзгөчө темп менен күч алууда. Өсүмдүктөрдү өстүрүү методдорунун өнүгүшү адам жашоосунда маанилүү ролду ойнойт. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.